Орусияда мигранттарды каттоону катаалдаштырган мыйзам күчүнө кирди. Ага Орусиянын президенти Владимир Путин июндун аягында кол койгон. Мыйзамга ылайык мындан ары өлкөгө иштегени барган мигрант жашаган жерине гана каттоого турушу керек болот. Мурда жумуш берүүчү мигранттарды ишкананын юридикалык дареги боюнча каттоого алып келсе, эми ага уруксат берилбейт. Эксперттердин көбү жаңы талаптарды аткаруу дээрлик мүмкүн эмес экендигин жана мигранттардын көбүнүн каттоосу мыйзамсыз бойдон калаарын болжолдошууда. Мындан тышкары Орусия полициясы мигранттарды депортация кылуу менен коркутуп, алардан кошумча акча алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло тургандыгы белгиленүүдө. Расмий маалыматтар боюнча учурда Орусияда 9 миллионго жакын эмгек мигранты бар.